23 декабрда өкмөт жабык жыйын өткөрүп, анда Кумтөр боюнча Жогорку Кеңешке сунуштала турган келишим долбоорун талкуулашкан. Анда буга чейинки келишим долбоорунда Кыргызстандын үлүшү 46% деп каралып, калган 4%ы Кыргызстан 100 миллион долларга 10 жылда сатып алышы керек делсе, жаңы келишимде Кыргызстандын үлүшү 50%га жеткирилип, жетишилген келишим долбоору Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөн. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, эмне үчүн мынча көп убакытка созулуп кетти деп. Эсиңиздерде болса керек, 2009 жылкы келишимде 2007 жылда башталып, 2009 жыл гана бүткөн. Ал убакта ситуация, саясий кырдаал кандай экенин сиздер менен да жакшы билесиздер. Эмнеси менен айырмаланды деп айтсам, мен айтат элем, бул сүйлөшүүлөр биринчиден жабык эшикте жүрсө дагы эч качан 2-3 киши жүргүзгөн жок. Өкмөт өзүнүн алдында консультациялык кеңеш түзүп, анын курамында мен башталган 6 өкмөттүн мүчөсү, 4 агенттиктин директорлору катышты. Бул курамдардын ичинде СДПК, Атамекен, Арнамыз, Акшумкар партиясынын өкүлдөрү катышып, мындай жабык эшикте эч качан сүйлөшүүлөр болгон жок. Экинчиден, сүйлөшүүнүн башынан баштап эле сүйлөшүү процесстерин белгилүү, дүйнөдөгү белгилүү компаниялар бизди коштоп барды. Юридикалык жагынан Piper деген компания, бул 10 дүйнөдөгү эң 10 чоң юридикалык компаниянын бири болуп эсептелет. Экинчи финансылык консультантыбыз PricewaterhouseCoopers, бул биринчи 4 компанияга кирет. Андан сырткары экология боюнча Амек деген компания, бул дагы 10дун бири болуп эсептелет. Сүйлөшүүлөр ачык, бирок өтө татаал шартта өттү деп айтып коюшум керек. Сүйлөшүүлөр токтоп калган күндөр да болду, чыгып кетүү процесстери да болду. Төртүнчүдөн, сиздерге белгилүү 2007-2009 жылкы келишимде Кыргыз тарабы менен сүйлөшүүгө Камека компаниясы гана катышкан. Ал Камека компаниясы азыркы Кумтөрдү дээрлик көзөмөлгө алып турган компания болду, жалгыз гана компания. А бүгүнкү компания бул Сентере компаниясы, публикалык компания, акционерлери өтө көп. Алар дагы өздөрүнүн процедурасы, кабыл алуусу өтө узак болгонуна байланыштуу бул сүйлөшүүлөр узакка созулду. Премьер-министр Сатыбалдиев башында турган өкмөттүн Кумтөр боюнча сунушталган келишими бүгүн Жогорку Кеңеште талкууга алынып, бирок ал эл өкүлдөрүнүн колдоосунан өткөн жок. Кумтөр ишканасынын улутташтыруунун кесепети оор болот. Ал үчүн мен жоопкерчиликти ала албайм, деди бүгүнкү маалымат жыйынында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев. Анын айтымында Кыргыз өкмөтү Кумтөр боюнча жаңы биргелешкен ишкана түзүү, андагы үлүштү 50-50% кылып, инвестор менен теңме-тең бөлүп алуу долбооруна жетишкен. Национализация кылып койсок болот, бирок анын последствиясын ким жооп берет? Мен өкмөт башчысы катары андай шакка бара албайм. Себеби экономикабыз, биздин экономикабыз өтө оор акыбалда болуп калышы мүмкүн. Кандай кылып жактайбыз? Биз дагы мына ошондой эле коомдук угууларды өткөрөбүз. Жерлерде өкмөт мүчөлөрүнүн баардыгын азыр распределение кылдык. Баардык региондорго кыдырып, биз жүргүзгөн ишти, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Мына кече жакында көлдө жаштардын демилгеси боюнча Ысык көл демилгеси деген фонд түзүлүп, ошол жерде жакшы сөздөр айтылды. Мен ойлойм, биздин жаштарыбыз жакшы түшүнүп, колдоо алып атканыбыз, мен ойлойм, биздин туура багытта кетип атканыбыз. Саясатчыларга жакпай калышы мүмкүн. Эске салсак, Кумтөрдүн алтынын казып алуудан түшкөн пайданы канадалык инвестор Сентере компаниясы менен теңме-тең бөлүшүү меморандумунун долбоорун өкмөт парламентке буга чейин да сунуштаган. Бирок Жогорку Кеңеш муну колдобой, Кыргызстандын үлүшү 67%дан кем болбосун деп талап койгон. Үлүштү 67%га жеткирүү мүмкүн болгон жок, себеби Сентере тарап 50%-тен Кыргыз тарап ашып кетсе, анда биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөйбүз дагы, анда сот процесстери менен эле
сотко барып ошол жерде кандай сот кандай чечсе ошондой барабыз деген чечим айткандан кийин биз ушу 50-50% жакшыртуунун үстүндө иштедик. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин айтымында жаңы түзүлгөн келишим долбоору өлкөгө чоң пайда алып келүүсү менен өзгөчөлөнгөн. Эгер кыргыз өкмөтү уламдан улам оюндун шартын өзгөртө берсе, анда чет элдик инвесторлорду чоочутуп алышыбыз мүмкүн дейт ал. Если мы Кумторы хоть один день или хоть 2 дня остановим, это будет большие последствия. Вот Штамберде не работал. Кто из вас заметил? В течение года не работал Штамберде. Ну, мы начали запускать. Ничего там не произошло. Ну, начался производство или остановился производство. А если мы Кумторы остановим производство, чтобы опять дойти до золота, будет это большие проблемы. Ошентип коомчулукта көптөн бери талкууга алынган Кумтор маселесине чекит коюлганы турат. Сатыбалдиев башында турган кыргыз өкмөтү болгон күч аракетин жумшап, Центара компаниясынын үлүшүнүн 50%ын биргелешкен Кумтор ишканасына өткөрүп берүүгө жетишти. Биринчиден бул меморандум эмес, бул келишим кол коюлган. Бардык мурункуда так жазылбаса, биз азыр бардыгын так жазып көрсөттүк, негизги багыттардын бардыгын. Мурункуда эле келиптир дегенге мен караманча каршымын, андай эмес. Көп жагынан жакшы болду деп айта алам. Мына Руслан Жуманович дагы өзүнүн оюн айтты. Бул менин жактоочум деп айта албайм. Биз көп жагынан кайчы пикирлерде да турганбыз. Мына өзү катышып көрдү, канчалык деңгээлде биз ачык айкын бүгүнкү күнгө толук болгон мүмкүнчүлүктү биз пайдалана алдык. Учурда Кумтордо 710 тонна алтын бар. 2026 жылы Кыргызстандын Кумтор биргелешкен ишканасындагы үлүшү 67%га жеткирилгенден кийин ишкана жаңы шарттарда өлкөнүн пайдасына иштей баштайт. Бирок айрым серепчилердин баамында бул мезгилге чейин кенде алтын жок калышы мүмкүн. Алтын калбай калат деген коркунучту баардыгы айтып атат. Бул проект 26 жылга дер болгонуна байланыштуу 240 тонна алтын иштелет, таза алтын алынат. Анын жанагы калдыктарын эсептегенде 300 тоннадай списание болот. Ошондо 410 тонна алтын 26 жылдан баштап жаңы шартта иштеп Кыргызстандын кызыкчылыгына да болот деп биз адистер жана биз терең ишенимдүү айта алабыз. Эгер канадалык Центара компаниясы кыргыз коомчулугу талап кылып жаткан 67%дык үлүш менен макул болбосо, алар эл аралык соттор аркылуу кыргыз өкмөтүн утуп алышы толук мүмкүн. Эске салсак, Кыргызстан учурда улутташтырылган 12 объекти боюнча соттошууда.